Ассаламу алейкум кыргыз элим, сиздер менен Ачык Айкын каналы. Ар дайым жаңы жаңылыктарды угуу үчүн биздин каналыбызга катталып, коңгуроочону басып кетиңиздер. Коюлат. Коюлганда дагы бир кишиге коюлат. Калгандарына коюлбайт. 31 өкмөт алмашса, 31 өкмөттүн бирөөнө дагы ушул суроо коюлган жок, эмне кылып койду деген. Кандай дейсиз? Баягы күлүгүн чаап жүргөн элбиз биз. Күлүгүн тушап, күлүгүнө кишен салып, күлүгүнүн тумшугуна үзөңгү менен тээп келген элбиз биз. Ал күлүктөргө гана коюлат бул суроо. Жанагы мен айткан эт менен челдин ортосундагы жүргөндөргө коюлбайт ал суроо. Эмне үчүн ушундай тез алмашат дегенде, биз өлкө жетекчисин тандай албайбыз. Биз тандай албайбыз. Өлкө жетекчисине жалаң жанагы бир жоопкерсиздик менен, же болбосо өздөрүнүн түшүнө да кирбеген баягы Шарали хан сыяктуу кишилерди көтөрүп келип туруп эле жылкы багып жүргөн жеринен көтөрүп келип алып келип коюп коебуз. Ушул мага жагат деген принцип менен. Тилекке каршы ушунун кесепетинен ушул күндү кечип атабыз. Кечээ мага бир аалым киши керемет мисал келтирди, мага абдан катуу таасир калтырды. Сиздин койгон сурооңузду мен кечээ айттым, ошол аалым кишиден. Ислам дүйнөсү боюнча аалым киши, жаш жигит. Ошол айтат. Адаган Ким Санбаев дейт, сиз абдан мында бир күйүп сүйлөп атасыз, күйүп айтып атасыз. Эмне үчүн ушундай болуп атат деп суроо коюп атасыз. Ушуга жооп таба албай кыйналып атабыз коом. Мен таптым дейт. Кандайча десем, эгерде дейт 10 ууру олтуруп, 10-нан 2 таза болсо, 8 ууру болсо дейт, добушка коюп, биз өзүбүзгө жетекчи дайындап алышыбыз керек десе, баягы 2-өнө калган 8 добуш бербейт дейт. Ошол 8 уурунун бирөөсүнүн ичинен эң мыктысыны өзүнө башчы кылып алат дейт. Коом ошондой дейт. Коом өзү түркөй сабатсыз болсо, ошондой кишилерди көтөрүп алат дейт. Анан тескерисинче дейт. Эгерде 10 киши туруп, бүтүндөй баары аалым болсо дейт, аябай күчтүү, таза инсандар болсо, ичинен 2 эле ууру болсо, 2 ууру болсо, өзүнө башчы тандаганда ошол 2 ууруну тандабайт дейт. Демек биздин ал жыйынтык чыгарып атат. Демек биздин Кыргызстанда ошол шайлап аткан депутаттарына ылайык, шайлап аткан президенттерине ылайык, коом ошондой дейт. Мага абдан катуу таасир калтырды. Карап көрсөңүз, Кызык жооп. өтө укмуш керемет жооп. Бул мына биздин Бишкектеги чоң мечиттердин бир мечиттин имамы экен. Мага абдан катуу таасир калтырды. Мына сизге коомго коюлган аныктама. Бул мен айтып жүргөн сөздү башкачараак айтты да, жанагы таамай сөздөн не пайда, таянаарың болбосо дегенди башкача айтты. Таянаар эл да. Ал киши айтып атат, элдин, коомдун бүгүнкү күндөгү замандын өзү ошондой кишилерге муктаж дейт. Уурларга муктаж дейт, жалганчыларга муктаж дейт, сабатсыздарга муктаж дейт. Анан сен туура эмес айтып атасың, моундай болот деп койсоң, титиреңдеп сени жаман көрөт дейт. Мына сизге ошол кишинин жообун кайталап айтып берип, жооп берген сыяктуу болуп атам. Демек, башчыга бир жарабай койдук, каргыш деген элбизби деген сөз болбогон кеп экен. Демек, эшегине жараша тушагы деген эле кеп болот. Биздин ата бабаларыбыз эч качан эч бир сөздөн жаңылган эмес. Караңызчы, мындай дейт да: адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт дейт. Бул не деген касиет? Не деген бийиктик? Адам ачтан өлбөйт, ардан өлөт дейт. Бүгүн ары бар, бирөө барбы? Арсыз го баары. Айтып атпайсызбы? Бүгүн сүйлөп аткан сөзүн эртең алмаштырып, же түштөн кийин алмаштырып барып көтөрүлүп чыгып аткан саясат сөрөйлөрдү силер мактап атпайсыңарбы? Бул ийкемдүү экен. Муну менен сүйлөшсө болот экен. Силер жаман сөз таап алдыңар да. Ийкемдүү, толеранттуу, сабырдуу, балекети, ал саткын, ал туруксуз,
ал оома. Ушинтип эле айтышыңар керек да. Анан аны мындай бир саясий сөзгө айландырып деп койсоңор да конструктивдүү экен. Ай атам, кайдагы конструктивдүү? Ал тек гана баягындай көз карашы жок. Ал баягындай камгак. Шамал кайда болсо ошол жака томолонуп кете берген. Ал конструктивдүү эмес. Анын көз карашы жок. Ал туруксуз. Мына ушундай пенделердин зор, ушундай пенделердин заманы. Анан көгөрүп өзүнүн позициясында бекем турган болсо, ал эч кимди тоготпойт. Өзүн кыйын сезет. Эч ким жакпайт ага. А эмне айланаңдагыларга жагыш үчүн сен дагы ошолорго окшоп ит болушуң керекпи? Жок. Андан көрө өзүң менен тур. Мындай дейт да. Дали ошол ата бабаларыбыздын сөзүнө кайрылалы. Ат аягынан аксайт дейт. Ат аягынан аксаса марага жетеби, жетпейби? Жетпейт да. Аксап калган жорго канча күлүк болбосун, жорго болбосун, жетпейт, аксап калды. Эми караңыз. Адам дейт, адам алкымынан аксайт дейт. Алкымынан аксайт экен. Биздин бүгүнкү күндүн эң чоң оор балеси алкым. Бийлигиңдин өкүлдөрү президентиңден баштап жардамчыларына чейин алкымынан аксап өлгөндөр. Алкымы толбогондор, алкымы тойбогондор. Эл дагы алкымынан аксап атат. Болбосо караңызчы, 100 миңдеген, миллиондогон сыртта, Россияда, Казакстан, Кореяда, Түркияда жүргөн кыргыз жигиттер, кыздар ыйлап кайрылып атат. Ыйлап ата-энесине кайрылып атат. Айланайындар, ата-энелерим, айланайын бир тууганым, ошолордун акчасын алба садага, мен багып атам силерди, биз багып атабыз. Болбой эле ата-энеси ошолордун 1000 сомун алып алып аксап не болуп атат? Мына сизге дагы бир аныктама. Анан кыргызга идеология керек деп эле кыйкыра берет кээдечи. Идеологиянын ушул кыргыздын макал лакаптарынын өзү керемет идеология. Ага жаңы нерсени издеп табыштын кажети жок. Караңызчы, эмне деген керемет. Кайсы элде бар ушундай? Ат аягынан, адам алкымынан аксайт. Бүттү. Ал сен алкымыңдан аксагандан кийин сен каалаган мүдөңө жетпейсиң, бара албайсың. Кантип түшүндүрүш керек мындан артык? Алба, жебе, ичпе, арам деп кыйкырып атса деле, болбой артынан чуркап жүрүп сурап атат. 1000 сом бере кой. Биздин 4 балабыз бар, 2000ден бере кой. Ана мен өткөндө эле бир кесиптешиңизге жооп берип атып айттым мен. Быйыл шайлоо жыл экен. Нарын, Ысык көл, Баткен деп аралап жүрүп ун таратып атат. Биримдиктен же болбосо мекеним Кыргызстандан же Кыргызстандан чыккан азаматтар эмне боор эзилип кетти ушулардын. Жок, садаган баякы балыкка салган торду салып келатышат. Четинен тор салып. Ошол торго илинеби биздин коом? Биринчилерден болуп илинет. Себеп алкым аксап калган. Мен сизге дагы бир жооп, дагы бир мисал. Эми бул нерсени өзгөртүшүбүз керек да. Кандай кылып өзгөртөбүз? Жолдору барбы? Кантип элдин аң сезимин ойготобуз? Ыйман келмейинче уят ойгонбойт. Ыйман келмейинче уят ойгонбойт. Уят ойгонбогондон кийин киши болбойт. Киши болбогондон кийин коом өзгөрбөйт. Разаков айтты го, коом, сен, мен. Кел экөөбүз таза бололу, коом таза болот деп атат. Жөнөкөй формулабы? Каалайсыңбы коомдун таза болушун? Өзүң таза бол деп атат. Бирок болбойт ага. Ага болбойт. Себеп баякы бабаларыбыз айткандай эле алкымдан аксаган. Алкым деген балекет, ашказан деген балекет да. Ушул балекет. Ашказанды оорусун айыктырыш мүмкүн эмес. Аны үчүн кекиртекти тыйуу керек. Бүттү. Кекиртек 2000-жылы ачылган. Ошол кездеги ажообуз айткан, эмне берсе ала бергиле, эмне берсе жей бергиле деп. Мына канды кудай ураарда өз элине кас болот деген ушундай экен да. Улут
улуттун бүтүндөй намысы тебеленип, улуттук намысы кетип, улут өзүн тааныбай, мына ушундай болуп, адашып бир мухитте шамал кайда айдаса ошол жака сүзүп жүргөн бир кемебиз да. Ээси жок, башчысы жок. Ушундай элбиз. Жээнбековду журт башчысы десеңер мен күлкүм келет. Журт башчы деген андай болбойт. Журт башчы деген такыры башкача болот. Анын көрүнүшү башкача болот. Баскан турганы, сүйлөгөн сөзү башкача болот. Анан сиздин кесиптештериңиз кече буудайдын арасына кирди. Сөзүм жок да. Буудайды аралап жүрөт. Буудай эмне? Мамлекеттин буудайы. Кандай дейсиз? Бүгүн мамлекеттик бир буудай барбы? Аскар Акаевич баягы эгемендүүлүктөрдүн алгачкы жылдарында жылда барып айылдагы жашоочулар менен кошулуп алып, калпакты кийип алып, чөп чабат эле, чалгы менен. Буга чейин дейт Жээнбеков айтат, эч ким мынтип баскан эмес дейт. Ошол Жээнбековдун 5 жыл ордунан козголбой, Досу Атамбаевдин бардык тарабынан колдоого ээ болуп, өзү би, өзү хан, өзү сот болуп, Ошто губернатор болуп олтурду 5 жыл. 5 жылда 5 тыйындык иш бүтүргөн эмес. Эми кече барса, бияктагы баягы жүгүртмө